Мен атым Жумакова Жылгыз Темирбековна. Өзүм толук 42 жаштамын. 43 жаштын тамагын ичип атам дегенде. 3 баланын апасымын. Сүйүктүү жармын. Өзүм 13 жылдан бери юридикалык тармакты аркалап келем. Өзүм 2 жогорку билимим бар. Биринчи билимим англис тилден котормочу, экинчи бөлүмүм юридикалык жана Кундуз сунуштамасы менен азыркы тапта БГУда Кундуз экөөбүз чогуу психология факультетинин магистратурасын биринчи курсун буюрса мына бүтүп атабыз. Эмне деп айта алам эми? Мен өзүм негизи 2005-тен бери психология, феншуй, правдина көп нерсени, эзотерика өзүм менен өзүм изденүүдө боло берчүмүн да. А бирок баягы толук кандуу психологияга ушул мен папам каза болгондон кийин келдим. Бир жыл өзүмдү таппай жүрүп, анан аягында ошо сиңдим, бир тууган сиңдим Ызаткан айым менен почти 2-3 жылдан бери сабактарын окуп жүрөт экен. Анан Ызаткан айымды сунуштады. Баягы Кундузга чыкты эмесинен. Практикасынан ошондон эле анан Кундузга мага аябай көңүлүмө жагып эле Кундузга өтүп кеттим. Ноябрдын 20-сынан баштап, 15-ноябрдан баштап мен мына Кундузганы этектеп, азыр айтам Кундузга: "Все, я тебя не отпущу. Мен кой бербейм". Баягы өзүмдү өзүм иштедим. Себеби мен критиканы такыр кабыл албачу элем. Критиканы мен жартылай кабыл алып калганым бул Макпал Карыжанованын "Пятый элементин" окугам мен. 10-й легендарный юбилейный потогун бүткөм. Анан ошондо кичине мындай тынчып калгам, бирок ошондо дагы Кундузга урушканына көтөрөм деп камчылап урушуп, артынан давай деп анан этаж мага керек да. Туурабы Кундузга кереги жок, Кундузга таксап өзү анан ошентип мына келдим, окудум, анан амбассадорлукту дагы сиңдимдин сунуштамасы менен бир жагынан мен көрүп эле анан Инна Телешовнаны мурун эле көрчүчүмүн. Ошондон ушундай мүмкүнчүлүктү Кыргызстанга ушул 2 кыз алып келгенде, 2 айым алып келгенде мен ушундай ыраазымын да. Себеби Инна Телешовнага мен 1 жыл жазгам, сабагымды антип окуйм, пожалуйста, ответьте деп дирекке жазам, вообще жооп алган эмесмин да. А тут мына моундай мүмкүнчүлүк келди, сразу келдим, бирок баягы жумушум көп болуп калгандыгына байланыштуу телефону көп биле албай калып, анан дагы Кундуз айым мүмкүнчүлүк берип, ЖЛСЖ амбассадорлуктан аркка кетпесең, санда кайра ушинтип окуңуз эме деп, анан келсем ошо. Ызаткан айымдын кичине сабактары кыргызча болгонго түшүнө албай аттым эле. Азыр Иннанын сабактарына орусчага доступ алып, уже баягы көп нерсени билип баштадым.